Достук айылынын тургуну Матурай Мамираев мал чарбасын өнүктүрүү үчүн Айыл банкынан 300 000 сом насыя алган. Сентябрь айындагы каргашалуу окуяда бардык мүлкүнөн кол жууган. Мал сарайы эле эмес, жашаган үйдө күлгө айланып, учурда убактылуу ижарага алган батирде жашоо кечирип жатат. Алган насыясы Улуттук банктын токтоо менен жоюлуп, чоң көйгөйдөн кутулганын айтат. Апрель айларында Айыл банктан мен 300 000 кредит алганмын. Октябрда төлөшүм керек эле. Мен ошого өзүм короо сарайым кичинерээк болгон үчүн ошого кошумча кылып короо сарай кеңейтип чоңойтуп салдым эле. Кашек, чөп немелерди сатып алдым. Эми даярдап коюп, неме кылган маалда бүт бары даярлаган немелерибиз, үйлөрүбүз тонолуп, толугу менен өрттөлүп кеткен. Мындан сырткары каргашалуу окуяда 258 ишкер жабыркаганы боюнча тизмеге кирген. Аларга мамлекет тарабынан 300 000 сом мөлчөмүндө кенемте төлөнүп берилет. Ал үчүн атайын патенти бар гана киши болуусу керек. Көчмө жыйында аларга жеңилдетилген насыя берүү жолдору да каралды. Биринчиден, жабыркаган ишкерлерге айтылган 258 адамга, ишкерге сөзсүз компенсация төлөнөт. Андан тышкары компенсациядан тышкары кредиттер, жеңилдетилген кредиттер каралган өкмөт тарабынан. Ошондо азыр сунуштар киргизилип атат. Жабыркаган ишкерлерге өзгөчө салык режими каралган. 24-жылга чейин салыктардан именно жабыркаган ишкерлер бошотулганга мүмкүнчүлүк беребиз. Бүгүнкү күндө банктарга жана финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 24 716 000 сом суммасында 333 кредит жоюлган. 53 491 000 сом суммасында 200 кредит реструктуризацияланган. Чек арадагы жаңжалда жабыр тарткан жарандардын банктардан насыясы бар болсо, аларга азыркы күндө да жардам берилет. Ал үчүн насыя алган банкка же финансылык уюмга кайрылуусу керек. Любой гражданин или любой предприниматель, который пострадал в результате. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда ишкердиги жабыркаган жарандар болобу же ишкер болобу, насыя алган банкка телефон чалып же кат түрүндө же электрондук почта аркылуу кайрылса болот. Ишкердиги жабыркагандардын арызы сөзсүз каралат жана тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Бул багытта биз тынымсыз иштеп жатабыз. Тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда жабыркаган 333 адамдын насыясы жоюлуп, 202 жарандын насыясы реструктуризацияланганы Улуттук банктын көчмө жыйынында маалым болду. Мындай чечим Улуттук банктын 6 октябрда чыккан Баткен жана Ош облустарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы кредит уюмдарынын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча токтоомдун негизинде ишке ашты. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.